самолеттің ішіндегі жүктөрдү солдат жаш балдар, 19 жаштагы жаш балдар келип иче кары чыгып кеткендерди мен уйдун иче кары экен деп таштагыла алды, уйлардыкы десем жок деп салаңдап бараткан колун көрсөткөндө мен ошондо вообще башкача болгом. Ошону жаш балдар чыгарган. Биздин колубуздан тиги келсе тигине чуркап, бул келсе муну чуркап, кулактары жарылып, буттары сынгандарды деген скорыйга салып, биз анда билген жокпуз. Самолетта эмне бар, эмне жок. Биздин тилегибиз хоть самолеттин ичинде эл жок болсун дедик. Астыдагы тамдарыбыздын жогу жетиштүү. Ошо самолеттин ичинде эмне болот дегенбиз. Грузовой дегенди укканда биз жакабызды кармандык. Ошого миң мертебе шүгүр эткенбиз. Самолет düşkən yerdən почти 500 metr alıslıqda turğan üylər 60 000 dollardan alıp getdi. Үйünü vurup ketkenler 6 000 dollar aldı. 6 000 dollar algan kişi ne kadar hazır? Hazır. Kvartirada. Şarda yaşayıyor. Şarda, şahar çeşikcakta bir yerde yaşayır. Kvartirada yaşayır. Bugün oşonu men telefonunu tapmadım çakırayım. Üyü çoğun mu? Çoğun muyuz? Canın salıngan 4 komnat. Büyünü vurgan mırança bir 30 santimetre krişe polnik etken. Birinci oşorunun üyünü vurgan. Siz özünüz büyünüz? Nenin üyüm? Şu samolyot gelip kakras şu meni eşiğin aldı da jarılgan. Men ançalık elemez. Çınına etkende saraylarımda vurdu, Navaykananı vurdu. Bana 2,5 000 dolar vergenler. Siz razısınız mı şu kompensasyona? Hem kayıktan razı. Oşol şifırlardı ki men cıgaç aldım. Oşolar kayıtları ustanavit ettim. Men айтып отпаймын, мен 5 метр, 10 метр алдымда кулаган кагылайын. Ошо эмнеде самолеттин кулаганында биринчи менин звонокту мен кылган экенмин. Менин үйүм мындай айнектер талкаланып, эшиктер мындай жаракка кетти, мага жетпей калды. Себеби дегенде менин алдымда бул тарабымда үйдө мындай келе аткан самолет. Өзүңүз жабыркан жоксузбу? Аны өзүм жабыркадым да балам. 2 ай стрессте болдум. 2 ай больница. Ошондон бери мына тапкан нем ошо больницадан башым чыкпай келе атам. Анан көчүрдүм. Мына бүгүн шеке келгенге чейин айттым го жана. Ой, ар бир 5 мүнөт сайын самолет өтүп атат да. 5 мүнөт сайын гүрүлдөп тим эле төбөбүздөн жарылып кеткендей болуп өтүп атат. Эми булардын үнүнүн ачуулугун айтпа. Çoğun samolyotda грузовойда келет, пассажирда келет, келип атат. Анан көчүр дейбиз да, эмне кылабыз? Кандай бир компенсация алдыңызбы? Жок, компенсация албадык, эч нерсе албадык. Болгондо 25 000 сомдон алдык. Элден жардам болот. Жардам. Ошол кезде менин кызым 6 жашта болчу. Стресс алып, азыркыга чейин түндө уйкусунан ойгонуп кеткенде коркот да, самолеттин үнүнөнчү. А биз барсак силер тынч отургула деп бизди база берген чын эле. Ким база берген? Ошо барган өкмөттөн барган, сүйлөбөгүлө үйүңөрдөн чыкпагыла деп. Эч жак каршы кыла алган жокпуз биз. Самолет кулагандан кийин келип силерди балдарды ойноткон бир жакка апарган, ошондо чыгарсак тандап апарган ошондой кездеди. Балдарды тег ошондо эч ким карабаган бизди. Ооба. Азыркы чейин стресси бар да, өзүбүздү дагы. Бүт нерсени салган. Ушерп алган. Мен балам деле ооруду ошондой. Өлүктөрдүн арасында жүрүптүр, ошо кичикей болчу ал кезде. Андан кийин мынакей психология жагынан алды. Мен балам деле ооруду, жана Исхак баке деле айтып атпайбы? А мен бирок өкмөткө эч кайрылган жокмун. Балам ушунда болду депчи. Ар ким өзүнүн баласына эме дары-дармек өзүм эле чуркап жүрдүм. Аксакал, сиз аябай сонун туура сөздөрдү айтып атасыз. Силер көрүп жүргөн, билип жүргөн, кээ бир фундаментти үй кылып алып койгондор болушу мүмкүн деп атасыз. Ошолордун баардыгын отуруп, кагазга жазып, этегине мүмкүн болушунча дача суунун баардык тургундарын колуңарды коюп, анан кийин жөнөткүлө. Бул жерде айтылган сөз айтылып калып кала берет. Сиз 3-өөнү айтсаңыз, 5-өөнү унутуп калышыңыз мүмкүн. Келиңиз ошон үчүн баардыгын унутпай кагазга тизмелеп бериңиздер. Мына ушул чоң жардам. Силер комиссияга кирген күндө деле ушуну айтмаксыңар да. Ошондо кылып бергиле бизге. Мындай жапа турмак чогуу иштейли. Жарайбы, ким жооптуу болот ушуга? Бир активистти мындай жаза турган, топтой турган шайлап алып бизге түзүп бергиле, Аксакал.